Assalamu alaikum. Tuğanlar, size menen geçki efir tuğanlar. Bugün gününüzü vaqtım olmay kaldı. Geçki girgene tura geldi. Bugün özünüzдөр bilgендей биздин патриот жигитибиz, мындай айтканда биз курактагы жигит, активист, бывший депутат, экс-депутат Бактыбек Калмаматовду камап салышыптыр. Эми бул жигитти камаган менен бул бийлик, мыйзамсыз бийлик абир таппайт. Анан аз келгенсип ошол камаганда дагы туугандар. Сот процесси башында эле бузулуптур туугандар. Сот процесси бузулду дегеним себеби булар жабык өткөзүптүр. Баягы Бекенов деген судья бар экен, Турат деген. Ошол жабык өткөзүптүр. Бул мыйзамдын бузулушу ушул жерден башталып турганда. Биздеги судьялар, мына райондун соттору, жогорку соттун соттору, эми кайсы сот болбосун, ошол мыйзамсыздардын приказын аткарышып атат. Ошол судья мен курактуу бала экен, 84-жылкы экен, Бекенов деген судья, Баткен областынан болот экен. Жаш эле, биз курактуу 36-37 жашта экен да. Мен бүгүн эскертип кеттим туугандар. Бул судьянын ушул мыйзамсыздардын приказын аткардыбы? Бул жерде мыйзамсыздардын приказы ким бул жерде? Бул жерде ГКМБнын төрагасы Ташиев, мындай айтканда, өз баягы амбициясы дейсизби, бак өзүнүн жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн өзүнүн баягы өч алгысы келгенби? Же Бактыбек Калмаматов сын пикирди өтө катуу айтты, булардын аброюн шек келтирди, мен түшүнбөдүм, бирок сын пикирди булар кабыл алыш керек болчу. Эми ар бир эле сын пикир айтса, ошого эле камай берсе, биздин Кыргызстан жакын арада Зекстан болуп калышы мүмкүн, зектердин мамлекети болуп калышы мүмкүн. Мына азыркы отурган жигиттер, Молдокматов, күнөөсү жок. Күнөөсү ошо Садыр Жапаровду түрмөдөн мыйзамсыз алып чыккандыгы туугандар. Тилекмет Куренов, ошол да Тилекмет Куренов дагы 6-5 октябрь күнү түнү караган, 6 караган түнү Садыр Жапаровду Молдовановкадан строгий режимде мыйзамсыз алып чыккандыгы туугандар. Ал Бактыбек Калмаматов. Бул да эмне күнөө? Бул киши Бактыбек Калмаматов ажыга кетип аткан кезинде, бул мындай айтканда, эми чоң мындай Кудайга ишенген биздин жарандар көп, мен силерге айтып келем туугандар. Мына ажыга өз сапарын алып атып, ушул ниети менен кетип атканда, азыркы адалыраак деген арам менен адалдын айырмасын билбеген азыркы мыйзамсыздар. Мындай айтканда, сууну мен жутуп алдым дегендер, сууну мен ичип алдым дегендер. Ошол ишке барышты. Мен сиздерге айтып кетейин. Бул Ташиевдин приказы туугандар. Мен өзүмүн информаторлоруман билдим. Бул жерде Ташиев приказ берген туугандар. Бул азыр бизде баягы кош бийлик деп калдык дейбиз. Азыр Садыр Жапаров менен Ташиев камчы Кыргызстан мамлекетин башкарып калчалдап аткан кези туугандар. Эмне үчүн биз кыргыз эли ушуга окшогон сабатсыздарга, билимсиздерге, мындай айтканда дөперастерге, ачык айтайынчы, дөперастерге, түрмөдө отурган заключенныйларга, анан психбольницада учетко тургандарга биз баш ийишибиз керек. Мен башында айткам туугандар. Мыйзамсыздар. Мисалы, мен Ташиев камчы экени эми ака катары таанышы мүмкүн, бирок ГКМБ төрагасы катары тааныбайм, вице-премьер-министр тааныбайм. Булар кылмышкерлер деп эсептейм туугандар. Ошол эле Садыр Жапаров. Бунда кылмышкер деп мындай эсептейм да туугандар. Неге биз кыйшык эгарга отургузуп алып, эми эл ошонун үзүрүн азыр көрүп атат. Мен башында айткам, 1 жыл мурун айткам, туугандар, булар болбойт, бизди какшатат, Түркменстан кылат деп. Мына Түркменстанга бир 2-3 кадам калды туугандар. Эртең Түркменстандын президентине окшотуп баягы келгенде туруп кол чабып, ляппай деп учурашып каласыңар. Мына
Bizim Ömürбек Çirкешевич деген агабыз бар, ошо айтты эле, эсиңизде барбы? Кот ошондой болосо. Мына азыр жаш балдарды камап атат. Жаш балдар, мисалы ошол Калмаматов, Жеңиш Молдохматов, Тилекмат Куреновдер, мен сиздерге айтайын, булардын бир күлү ачылы элек. Ушул балдарды кордоп, зордоп, ошо түрмөгө тыгып, булар айбир таппайт. Мен эскертип кетейин туганда. Мына бизде азыр жашоо кандай болуп калды? Бизде урулар, мошенниктер, жуликтердин заманы болуп калды. Мына Аскар Акаев 15 жыл башкарды, Кумтөр боюнча камалган жок, Аксы боюнча камалган жок. 2005-жылы революцияда качып кетти. Азыр чардайып кетип жүрөт Кыргызстанга. Ойлоп атасыңарбы? Кыргыз эли кечирди Аскар Акаевди. Жок, адашасыңар. Бул жерде Ташиев менен Садыр Жапаров кечириши мүмкүн. Биз элибиз кечире элек. Убагы келет. Булардын максаты кандай деп айтайын сиздерге тургандай. Булардын максаты азыр Аскар Акаевди кечирип, жолду Бакиевке жол ачып бериш керек тургандар. Бакиев дегени мен Курманбек Салиевич келиш керек деп ушул жолдорго барышы мүмкүн. Мындай айтканда Курманбек Салиевичтин проектиси болушу мүмкүн буларчы тургандар. Же ошол эле Максим Бакиевдин проектиси болушу мүмкүн. Эмне үчүн ошол Бакиевдин кадрлары азыр келип чардаңдап ошол жерде иштеп атышат мисалы. Эми көп эле суроолор жаралат да. Алейкум ассалам Ребри. Алейкум ассалам. Кандайсың? Өзүң жакшыбы? Эми ойлонолу тугандар, ойлонбосок тугандар. Ойлонбосок мына. Ойлонбой турган болсок ушинтип жүрө беребиз. Эмне кылабыз? Ушинтип мыйзамсыздарга, сабатсыздарга, билимсиздерге баш ийип, коркутуп койсо түрмөгө отургузуп коет экен деп сүйлөп жүрө беребиз да, туура. Мен бир нерсени айтып кетейин. Азыркы мыйзамсыздар тарыхты айтып кетейинчи тугандар. Булар 2012-жылы өзүңүздөр эсиңиздерде барбы? Ак үйдү басып алабыз деп, Ак үйдүн алдына митингге чыгышкан. Ошол эле Садыр Жапаров, Талант Мамытов, Ташиев, Камчыбек. Ошондо Ташиев, Камчыбек агабыздын сүйлөгөн сөзү бар тугандар. 17 баласы менен Чыңгызхан бийликти басып алган деп туруп, баскыла бир 20 адамдар барла, биз бийликти басып алалы кабинетте. Ошентип кашан аттап, жышымын жыртып, 1,5 жылга кеткен, соттолгон буларчы. Ошондо Садыр Жапаров 1,5 жыл толук отурду. Белки Талант Мамыт 1 жыл отурду окшойт. Анан Ташиев, Камчыбек агабыз. Бул киши ошо малда мына кагазды айттым, кагазды алайын, мына кагазга кат жазган Атамбаевкечи. Алмазбек Шаршенович, мени кечирип коесуз, мен билбей иттик кылып алыптым деп. Анан кечирим сураган. Кечирим сураган аз келгенсип, через псих больница учетко туруп, түрмөдөн чыккан тугандар. Бул тарыхты такыр унутпайлы тугандар. Анан азыр эми бийлик колуна тийип калганда баягы көрбөгөнү курусун болду да. Эми мен буларды 2 жыл, 1 жыл мурун айттымбы? Болгон окуяларды айтып тарыхта айтып сын пикир. Бул кишилердин мен жеке жашоосуна аралашпайм, жеке аброюна шек келтирбейм. Бирок саясатта кетирген катачылыктары, сын пикири мен айтам, айтып келгенмин. Менин оозумду жабышыңар мүмкүн, только качан мен өлгөндө. Ага чейин тугандар. Мен болгон чындыкты чырылдатып айта берем. Москвада боломбу, Европада боломбу, Америкада боломбу, Кыргызстанда боломбу айта берем. Мен силер айткан азыркы жаш балдарды коркутуп түрмөгө тыкканыңардан мен коркпойм, түрмөңөрдөн да коркпойм. Мен ачык айтайынчы. Ошо түрмөңөргө да барып эле отуруп берем. Бирок чырылдап айта берем. Мен акырет эчкен айткам. Садыр Жапаровду мен акырет эчен тааныбайм деп. Акырет деген эмне дегенди өзүңүздөр билесиздер. Акырет дегенде бул акыркы заман малда акыретте жооп бере турган күн келет. Ошондо сурайт. Эмне үчүн сен Садыр Жапаровду тааныбай койдуң десе, мен айтам. Садыр Жапаровдун өзү киши түрмөдө отуруп 3 жыл 4 жыл отуруп калды беле, мыйзамсыз түрмөдөн алып чыгышып такка отургузган. Мен ошого макул эмесмин деп айтам. Ошон үчүн мен бул кишини тааныган жокмун. Бул киши чыкканда, түрмөдөн чыккандан кийин реабилитация болуш керек эле. Бир жок дегенде 4 жыл 5 жыл. Бул кишинин тарыхы боюнча тугандар. Түрмөдө отурганда өзүңүздөр билесиздер,
суицидке барган адам. Мындай айтканда өзүнө өз кол салган. Кол салды дегеним туугандар, өзүнүн моюнун өзү кескен туугандар. Бул да факты менен тарыхта калган. Мен ошол фактыны сиздерге жеткизип атам туугандар. Ошондой адам бизди азыр башкарып турат. Мына мисалы. Бул суицидке барган адам мисалы туугандар. Бул адекватный болуп эсептелбейт. Соо адам болуп эсептелбейт туугандар. Бул психологический жактан жабыркаган адам туугандар. Психологический жабыркаган адам азыр бизди башкарып, сууну мен ичип койдум деди го баягы токтогулда сууну. Акасы казактар ичип коюптур да, аначы сурап атчы. Бизге мына кыргыз эли суусу жетишип атса, казактарга берип коюптур. Эми бул да туура эмес да туугандар, ойлонуш керек. Ана менин бүгүнкү тема өзүңүздөр билесиздер туугандар. Бүгүнкү темабыз митинг бессрочно деген. Бүгүндөн баштап туугандар митингде мындай объявлять этебиз бессрочно. Бул ар бир жарандын укугу. Биздин оозубузду жаппагыла, сөз эркиндиги болгон и боло берет. Силер бизге авторитет эмессиңер. Мен айттым. Камчака да мага авторитет эмес, Садыр Жапаров да мага авторитет эмес. Эмне үчүн авторитет эмес деген суроо жок. Себеби мыйзамсыздар, сабатсыздар, билимсиздер. Аз келгенсип түрмөдө отургандар, аз келгенсип психбольницада учетко отургандар. Ошон үчүн мен бул кишилерди мен тааныбайм деп ошон үчүн айтып келем. Биз качан бизден бийик турган адамдарды, бийликке таза инсандарды алып келебиз, ошондо гана элге кызмат кылса, элдин жашоосун жеңилдетсе, ошондо ошо президентти таттыктап таанышыбыз мүмкүн. Ага чейин буларга окшоп 2 айда өнүгүп кетебиз, 3 айда өнүгүп кетебиз, 5 айда өнүгүп кетебиз, 1 жылда өнүгүп кетебиз, 5 жыл деген жомоморго эч ким ишенбейт. Мен башында эле айтып кеткенмин. Булардын популист сөздөрүнө ишенбегиле. Булар жули экен, мошенник экен деп, ошон үчүн мен сиздерге ушу маалыматтарды жеткизип келдим. Мына акыркы күндөрү өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына акыр үзүрүн көрүп атасыздар. Айтканмын, болбойт. Бул киши тажрыйбасы жок дедим. Тажрыйбасы жоктугунан мына сырткы саясат менен ички саясатты аталасын чыгарып койду мисалы. Эми ички саясатты айтпай эле турайын, сырттагы саясат. Эмне үчүн биздин продукттар кымбат болуп атат? Себеби Садыр Жапаровдун сабатсыздыгынан, тажрыйбасы жоктугунан мына сырттагы коңшулар менен мамиле кыла албагандыктан туугандар международный отношенияда. Ошон үчүн бизде кымбат. Ошон үчүн ГСМдин баасы кымбат болуп атат. Ошон үчүн эл жабыркап атат. Аз келгенсип баягы годелек абабыз бар, билесиңер, 1,5 метр. Любой президент келбесин, любой президенттин көтүнө кирип кеткенчи. Ошол Акылбек Жапаров деген киши жөнүндө айтып атам. Бул мошенник Бакиев малында баягы хиппик программага киребиз деп ушул мошенник айткан да. Ошо хиппик программага кирип Кыргызстанды бир жолу банкрот кылмагыла. Ошо хиппикке кирбей калып, эл мына биз деген коом көтөрүлүп чыгып, ошо хиппик программасына кирбей калганбыз туугандар. Экинчиден, бул хиппик программадан сырткары бул Акылбек Жапаров туугандар. Элди ошо 2010-жылы баягы Кангантиев таласка барып калбады беле? Ошол жерде Кангантиев элден токмок жегенден кийин бул киши коркуп кетип, аял кишинин кийимин кийип алып качып келген таластан. Кимдин эсинде бар? Бардыгы билет мунучу. Рахмат Темир Махмудов. Бул киши кыргыздарды биз миграцияга экспорт кылабыз, вагон кылып салабыз деген киши. Азыркы премьер-министр турган, мыйзамсыз отурган ушул киши болот. 7 област бар экен, 7 мамлекетке, 6 мамлекетке 6 областты берип, 40 район бар экен, 40 районго ар бир элчиликке берип, биз Кыргызстанды гүлдөтөбүз деген ушул киши болот. Азыр эми кассовый аппарат коем деп атыптыр бул дөпөрас. Эми бул дөпөрас эмес, бул акылдуу дурак. Мына айтканда умный дурак болчу. Баш иштейт. Мына Кумтөр аферасында ушунун салымы өтө чоң туугандар. Кумтөр аферасында ушу Акылбек Жапаровдун да салымы чоң. Мен туугандар, эми кеч болсо да мен сиздерге келгиле, биригели туугандар. Эмне үчүн Акаевди кечирди, Бакиевди кечирет? Анда адилеттүүлүү болот туугандар. Онда Атамбаевди да кечиргиле. Атамбаевди да түрмөдөн чыгаргыла анда. Бардыгына бирдей мамиле кылалы. Эмне үчүн Атамбаев түрмөдө отуруш керек дагы 2005-жылы качып кеткен Акаев мындай айтканда уголовный делосыз жабылып, кеңири жүрүш керек. Эмне үчүн? Ошол Акаевдин малынан бардык нерсе ошо Акаевдин малынан башталган туугандар.
Ар бир заводдор, не деген кирен заводдор бар эле, эмне деген заводдор бар эле. Эми эсептесең мына фабрика, швейн көп нерселер бар эле тууган. Ушул Акаевдин башкаруусунда ошончо канча деген металлдар Кытайга кирип кетти туугандар. Ушунун айына канча деген койлор бар эле туугандар, канча деген завхоз, колхоздор бар эле туугандар. Ошону ушул киши жок кылган. Ушул биздин тагдырыбызга балта чапкан Аскар Акаев болот. Адан кийин Бакиев кетти, адан кийин Роза Тумбаева, Атамбаев, Жээнбеков, азыркы мыйзамсыз Садыр Жапаров. Кыргыз элине пешенесине Коделек эшек тептир. Ачык айтайынчы. Коделек эшек тепкен. Же тандашты билбейбиз туугандар. Биз тандашты билбейбиз. Рахмат Темир Махмуд ака. Биз татыктуу инсанды алып келишти билбейбиз туугандар. Ошол жерге президенттикке. Мен айткам туугандар, акылдыраак болсок, биз мына Бакиевдин кадрларын эмес, Атамбаевдин кадры эмес, биз мына таза инсандарды, элдин акысын жебеген инсандарды бийликке алып келели деп канча эскерттим. Ошондой инсандар бар да бизде, таза инсандар бар. Мисалы ошолор менен табакташ болбогондор бар мисалы. Мына туугандар, Садыр Жапаровду мен айтып кетейин. 2015-жылы жер үй боюнча Талас элине кайрылган жери бар туугандар. Ошол жерде Талас элине кайрылып, өзүнүн постунда жазып турат. Жер үйдү бербегиле, бул чоң катастрофа болот, экинчи кумтөр болот деп. Не болду? Бийликке келди. Мыйзамсыз бийликти басып алгандан кийин не кылды? Орустарга берилди. Азыркы очередте туугандар, жетимтоо турат туугандар. Жетимтоону Кытайга берет. Азыр мына Россия менен Кытай азыр баасын келише албай атат, поставкасын. Ошо чечилсе жетимтоо кетет. Темир жол, аэропорт, канча деген ишканаларды сатып жүрдү мисалы. Бул ким? Садыр Жапаров ким? Биздин ордубузга решать этип өзү сатып жүргенге ким? Мен Садыр Жапаровду таныган эмесмин. Садыр Жапаровду тааныбайм да. Себеби менин баламын келечеги үчүн, мен өзүмүн келечеги үчүн мен до конца күрөшөм. Эми до конца десем, баягы до концаларды ойлобогула. Мен сөз эркиндиги болгон боло берет. Мен айта берем, сөзүмөн кайтпайм мен. Мен түкүргөн сөзүм албайм. Кечирим да сурабайм. Мен эркек балам, мен билбем, баягы окшоп 200-300 адамдарды билесиздер да, кечирим сурап берип, кечирип коебуз, сизди билбей калыппыз, ушундай кыйын экенсиз деп. Жок, андай эмес туугандар. Мен болгон биздин кыргыз саясатындагы кемчиликтерди айтып атам туугандар. Эми биздин Кыргыз Республика мамлекетинин туугандар тагдыры кандай болот? Биз ушул акмактарды, дөперактарды ушинтип тим койсок, унчукпай койсок, балдарыбызды каматып койсок, не деген күн келет? Биз ошол Түркменистандагы режимге туш келебиз туугандар. Ошол Түркменистандагы режим кандай? Түркменистанда сөз эркиндиги жок туугандар. Басмырлайт, элди кыйнайт. Кут ошондой болот. Ошол учур азыр кел. Продуктанын баасын айтпайм, ГСМдин баасын айтпайм. Газ туугандар. Газдын баасы өстү туугандар. Мына о жаңы жылдан баштап ысык суунун баасы өсөт, муздак суунун баасы өсөт. Ана, ошондо көрөбүз, ошондо кандай кыйкырып чыгат экенсиңер. Мен ойлойм туугандар, келиңиздер, биригели. Акылдуу инсандар бар бизде, таза инсандар бар. Азыр бул билимсиздерди, мына азыркы мыйзамсыздарды биз мыйзам чегинде импичмент жарыялайлы. Биз кол чогултуп туугандар, буларды кетирсек болот. Кол чогултуп. Кандай кол чогултабыз? Биз бул бийликке ишеним ашырбай калдык деп туруп, Садыр Жапаровду отзывать этип, импичмент жарыялатып, уголовный дело козготуп, же түрмөдө, же качат туугандар. Ошондой болушу мүмкүн. Эми мен жеке өзүм пикирим туугандар, эми анализ чыгарып атам да. Садыр Жапаров качышып кетиши мүмкүн туугандар. Бирок мына Камчыбек акама кыйын болуп калат. Камчыбек акама эмнеге кыйын болуп калат десеңер, Камчыбек акамдын тагдыры мына Суталиндин тагдыры болот. Генерал Суталиндин тааныйсыңар да, Бакиев маалында ГКМдин төрагасы болгон. Ошол 10 жыл отуруп чыгып, кечегинде рак болуп калган, эмне болуп калган, ыйлап элден кечирим сурап чыккан, эсиңиздерде бар.
ошол тагдырга туш болот деп айтып эскертип келип атам. Эми бул эле эмес. Булар өзүңүздөр элестетип көрсөңөр, бийликке келгенден бери эмне иш кылды деген суроо жаралат. Булар келгенден бери только өздөрүн акташты. Ташиев өзүн актады, Садыр Жапаров өзүн актады, Талант Мамытов актады. Анан Ташиевдин баласы, баягы балон урдаган баласы акталды. Шайыр деген үкасы акталды Ташиевдин. Садыр Жапаровдун эжеси акталды. Эжеси карындаш баягы Инвест Искөл банк деген Родоста жүргөн, международный Родоста жүргөн. Онусун акталды туугандар. Баткен окуясы туугандар. Баткен окуясы 44 жараныбызды сактап калсак болот эле туугандар. Бирок ошол 44 жарандын өлүмүнө түздөн түз Садыр Жапаров менен ГКМБнын төрагасы Ташиев күнөө туугандар. Эмне үчүн деген суроо жолу. Себеби тажрыйбасы жоктугунан, билимсиздигинен ошол чек ара маселесин чече коебуз деп, эптеп нерсе афера кыла коем деп, ошол 44 жаранды бейгүнөө өлүп кетти. Себеби ошол 44 жаранды сактап калганда болот болчу дегеним 2 күн Бишкекте бийлигин коргоп жатып алды Садыр Жапаров. Белки досу Европадан учуп келгиче, частный самолет менен. Эл Садырды колдойт, народный артист РФСР дейт. Майка, народный дейсиңби, международный артист дейсиңби, мага баары бир да, туурабы? Мен болгон чындыкты айтып атам. Айта берем, айтып келгенмин. Сөз эркиндиги болгон, боло берет туугандар. Ким болбосун, президент ким болбосун, ката кеттиби, ката жерин айтам мен. Мен коркоп турган бир Кудай туугандар. Эми Куда кааласа, иншалла өмүрүбүздүн баарыбыздын өмүрүбүз узун болсун, бирок мага ошо жаш балдарды, мен курактуу жигиттерди, патруль жигиттерди камагандыгы мен буларга аброй алып келбейт дедим. Айбирсиздер деп коем. Себеби булар коркок. Булар үйдө батыр жоодо жок. Рахманга учуп барып келди го. 44 жараныбыздан 40 чыкпай туруп учуп барып келди го, туурабы? Ана камчакам кечирим сурап берди ошол жерде, извините деп. Анан эмне сүйлөйсүз туугандар. Кече Көкташ деген айыл бар Баткенде, өзүңүздөр билесиздер. Ошол жерде биздин жарандардын үйүнө кирип келип ок атып жүрсө, булар эки дос футбол ойноп жүрөт. Булардын футбол ойногонду кыргыз элине кызыгы да. Эми буларды ушул билимсиздерсе, ошо билимсиздердин ичине бизде бир Кызтеке Байсалов деген бар. Эми Кызтеке деген эмне? Бул Кызтеке деген же кыз эмес, же бала эмес туугандар. Бул киши азыр вице-премьер-министр социальный жактан экен. Бирок интервью берип, ошо Садыр Жапаровдун ордуна жооп берип атат. Эми баягы Петр Первыйга салыштырып кетти да. Петр Первый ким, Садыр Жапаров ким? Петр Первый болотадан, мындай айтканда, саздан шаарылган, Санкт-Петербургден шаарылган. Бул абаңар баягы жомоктогу асман шаарын куруп коюп, дагы эле асманда учуп жүрөт окшойт. Садыр Жапаров бул популист. Садыр Жапаров ким десеңер, бул Жергалаң шахтасын иштете албай, банкрот кылып, канча деген адамды ишсиз калтырып, Кытайларга сатып жүргөн шахтасы бар. Onu эстен чыгарбаңыздар туугандар. Садыр Жапаров кантип не болуп бийликке келип калган эле айтпай деле койсом, өзүңүздөр билесиздер. Булар Жээнбековдер менен келишим түзүп, ошол Жээнбековдер менен ким келишим түздү? Ушул Ташиев түзгөн туугандар. Ошончо Ташиев азыр кош бийлик болуп, досуна шерик болуп жүрөт туугандар. Биз качан оңдолобуз туугандар? Биз никогда оңолбойбуз туугандар. Мындай айтып коеюн. Биз качан гана кошомачылыкты, пактакорлукту койгондо оңолобуз туугандар. Чынды, адилеттүүлүктү айтканда оңолобуз туугандар. Эми мына фейктерге көңүл бурбай эле коюңуздар. Бул фейктер жаза берет. Булар мындай айтканда абасына окшогон коенектер буларчы. Менин жаныма келип бирөөсү көзүм айта албайт. Эфирдин аркасында айтышы мүмкүн, бирок келип көзүм айта албайт. Любойун айрып коем, эркекче айтып коем. Кайсы до конца болбосун айрып коем.
Абасын кошуп, акасын кошуп. Эркекче айтайын. Мен мына жакын арада Ташиевди Москвага келет деп атат. Мен күтүп атам. Ташиев камчакабыз келсе, мен лично өзү менен жолугам. Жолугуп, өзү менен сүйлөшүп, мына Кыргызстанда болгон саясатты, кыйынчылыктарды ушуну жеткизген. Мигранттардын жашоосун жеткизем туугандар бул кишигечи. Чындыкты билиш керек. Кантип ушул Ташиев ошол 14 бизде билесиздер флешмоб өткөзүп 14 жараныбыз депортация өткөн. Эмне үчүн ошол депортацияга кыргыз мамлекети кызыктар болду? Эмне үчүн ошол суроону мен берет болчумун ушу кишигечи. Дос, мамлекетибизди мен түшүнбөдүм. Кадыров Садыр. Эмнесине өнүгүп атасыңар? Эмне кылганыңарга өнүгүп атасыңар? Сууңарды берген Казакстанга берип коюп өнүгүп атасыңарбы? Же кандай кылып атасыңар? Рахмат, Эркен Осмоев, рахмат. Эми туугандар, акылыбызга кирели туугандар. Акылыбызга кирбесек, мына. Мен азыр мигрантмын, а? Акылыбызга кирбесек, менин балам мигрант болот. Неберем мигрант болот туугандар. Акылыбызга кирбесек. Кыргызстанда жалаң эле кимдер калды? Кыргызстанда азыр ошо мамлекеттик ишканада иштегендер калды. Анан кемпир чалдар, анан жаш балдар калды. 2 миллионго жакын адам азыр миграцияда жүрөт. Европа, Россия. Мына азыр Кыргызстанды биз багып аткан, мына сиз, мен мигранттар туугандар. Биз мына Кыргызстандын экономикасын кармап турган сиздер, анан биздер дегенибиз мигранттар туугандар. Жыргалбек Темир. Жыргалбек сөгүнбө, иним, сөгүнбө. Мен сөккөндөр үчүн жаман болосуңардан силерчи. Ушу дакансалар мен ушу дакансаларга айтып атылам да. Эртең абаңар кетет. Кандай болбосун кетет. Бүгүн кетпесе эртең кетет. Эртең кетпесе бүрсүнүн кетет. Мына өздөрү айтып чыкпадыбы, мен кетем. Демесе айтты. Өкөтөң айтты. Кудайым момин кылып коет. Кетем дедимби, кетирип коет туугандар. Биз азыр бессрочный митинг дегеним туугандар. Кайдыгер карабында, Ош жергесинде. Баткен жергесинде, Жалабат жергесинде, Чүй жергесинде, Талас жергесинде, Ысыкөл жергесинде, Нарын жергесинде биз 7 область билимдик болуп туугандар. Ушул билимсиздерди, акылсыздарды, жуликтерди, мошенниктерди мыйзам чегинде кетирип, мыйзам чегинде жоопко тарталы, таза инсандарды алып келели. Ошондо кыргыз элинин жеңиши болот туугандар. Мен ошону айтам туугандар. Biz kaçan gana önügöz, kaçan gana taza insandı alып kelip президентке койгондо, öz саясатын жүргүзгөндө, ошондо гана. Мына окшогон жетеленмелерге ошондо болот туугандар. Мына бул неге жетеленме дейт туугандар? Бунун өзүнүн ою жок, өзүнүн саясаты жок. Раймиллондун саясатын жүргүзөт, Жээнбековдун саясатын жүргүзөт. Мына кимдин саясаттарын жүргүзөт? Эмне үчүн Баткен жергесинде чек ара маселеси чечилбейт туугандар? Бул боюнча мен кыска айтып кетейин. Себеби ошол жерде Баткен жергесинде контрабанда бар, наркотрафик бар. Көп. Ошол жерде местный мафия деп коет, ошолор кызыктар. Ошон үчүн 44 жараныбыздагы ошого мындай айтканда садага чабылып кетти туугандар. Ошол 44 жараныбызга ошол биздин мамлекет кайдыгер карап койду. Мына башка мамлекеттин пограничнери кирип, солдаттары кирип, үйлөрүбүздү өрттөп, жарандарды өлтүрүп, балдарын ордап, машиналарын ордап чыгып кетишти. А биздин ГКМБнын төрагасы барып кечирим сурап жүрөт. Мыйзамсыз президентиңер барып, Тажикстанга барып визит кылып келип жүрөт. Эмне дейсиң? Бул не деген? Эми ойлонбосок, кеч боло электе биз жаш жигиттерди сактап калалы, жок дегенде. Жаш жигиттерди сактап калбасак туугандар, бул трагедия болот туугандар. Түрмөдө эле толуп калды окшойт, Түрмөдө эле. Эми Садыр Жапаров түрмөгө түшсө өзүнүн үйүндө эле Садыр Жапаров. Мына камчакама кыйын болот да, камчакамачы түрмөгө түшсөчү. Мен билбейм го, эми оюм да жеке. Себеби психбольницада учету болсо керек дагы, бир текшерип коюш керек эле өзү. Туугандар, эфирди аяктап кетип атып, митинг туугандар. Эртеңден баштап Ак үй болобу, Көк үй болобу, Ош область администрация, Жалал Абаддын область
Qaysı жерде мекеме, мамлекеттик мекемеси бар болсо, ошол жерге чыгабыз. Бул ар бир жарандын укугу туугандар. Биз өзүбүздүн балдарыбызды мынага эки мошенникке, эки жуликке каматып коебуз туугандар. Болду, токтоткула. Токтот дегенде токтот. Токтобосоң, не деп кой? Токтобосоң токтотуп коебуз. Болду. Багы не деп кой? Сыйың менен бол. Садыр Жапаров, Ташиев камчы, сыйыңар менен болгула. Менин оюм боюнча туугандар, ошол эле Тилекбат Куреновдун, Курсан Асанов жатат мисалы. Мен Курсан Асановдун талабын тарашпайм. Бирок Курсан Асанов, ал жерде бир эле Курсан Асанов эмес, Фарид Ниязов, Атамбаев, да кимдер бар? Аты өлгөр. Сегизбаев, Жеңиш Молдахматов, Тилекбат Куренов, азыр Бактыбек Калмаматов команды. Келиңиздер, биригели. Бириксек туугандар, бул мыйзамсыздардын ордуна коюп коебуз туугандар. Коркпоңуздар. Биздин баарыбызды камай албайт. Местада жок камай турган жерге. Мен ачык эле айтайынчы, азыр эми ойлоодо да түрмөгө апарып койсо коркуп калат деп. Эч ким коркпойт түрмөңөрдөн, ачык эле айтайынчы. Түрмөңөргө барса бекер тамак берет, жок дегенди кайтарат охрана. Туурабы? Жашоо жакшы эле түрмөдө делечи. Эми зато адилеттүүлүк үчүн, чындык үчүн мына мыйзамсыздардын баягы өзүнүн жеке амбициясы ошол булардын ою боюнча булар мындай болуп атат да туугандар. Булар Садыр Жапаровдун эфирин көргөнсө сотту баягы камалып атканда айткан. Бизге кандай жаза берилсе, биз да кут ошондой жаза беребиз. Ашыкча бербейбиз, кемчилик кем бербейбиз. Ошо өч алысын алып атат туугандар. Биз өч алуу менен туугандар, өч алуу менен биз мамлекетти алдыга жылдыра албайбыз. А булар түшүнбөйт. Мамлекет деген эмне экенин түшүнбөгөн. Кыргызстанда мамлекеттин канча бийлик бутагы барын билбеген адам анан каякта түшүнөт туугандар. Койгулачы. Токтотолу, главный токтотолу, балдарыбызды каматпайлы, келиңиздер биргеликте биригели дагы балдарыбызды алып чыгалы. Анан кийин ушул окшогон, мына окшогон Бекенов окшогон, Турат деген окшогон судьяларды жазасын беришибиз керек туугандар. Мына Бекенов мен лично, мен өзүм контроль кылам ушул балага, ушул судьяга өз жазасын кийинки бийлик келгенде ушул кишини биз эстеп калалы. Ар бир мындай список кылалы, элдик кыймыл кылалы туугандар. Элдик кыймыл ар бир судья кимге кандай өкүм чыгарды, кимдин приказын аткарды, Ташиевденби же Садыр Жапаровдун приказын аткарды. Ошолор жазып чыккыла туугандар. Тарыхта калсын. Бу акмактардын биз мындай жөн койбойбуз. Бул Бакытбек Калмаматовду үй камагына деле чыгарып койсо болот болчу, же жөн эле кое берсе деле болот болчу туугандар. Себеби өзүбүз кайдыгербиз. Өзүбүз ушул учурга өзүбүз күнөөлүүбүз. Мына туугандар. Эфирди аяктап атып сиздер менен мен Бекиев Эмил Маликович. Куда каласа жеңиш биздики болот, элдики болот куда каласа. Татыктуу инсан келет, мен ишенем. Таза инсанды алып барабыз куда каласа. Таза инсанды апарып президент кылып коюп, мына ошон билимсиздерди өз жазасын тарттырабыз бизчи. Мен эмес, биз кыргыз эли коом, биздин коом туугандар. Өзүбүздүн пээлибизди оңдойлу туугандар. Баягы пактакорлук, кошоматчылыкты токтотолу туугандар. Никогда ошол фейктер, азыр Садыр Жапаровдун фейктери иштеп атат. Мен көрүп турам, көп байкайм. Бул фейктерге көңүл бурбайсаңыздар, вот бул жөн эле бир кабинетте бир 20, 30, 40 адам бир 100дөн аккаунт ачылган, ошентип эле иштешет туугандар. Анан мындан да болуп кетти. Садыр Жапаров келгенден бери Кыргызстанда туңгуюктан түшүп, эми кайта туңгуюктан экинчи туңгуюкка түшүп кеттик туугандар. Жылыш жок, экономика нөл, Кумтор банкрот, ана туугандар. Садыр Жапаровга 100 жыл берген учурда деле, 200 жыл берген учурда деле ушул акыбал туугандар. Келиңиздер, акылдуу бололу, биримдикте бололу, ынтымактуу бололу, Куда каласа татыктуу инсанды биз бийликке алып келсек, мына көрдүңүздөр, кече эле шайлоо, например, шайлоону бурмалап коюшту. Көрдүк да. 10 партия өткөн, баягы экран өчкүчө тура, 10 партия өтүп кеткен. Анан кайта эле экран өчкөндөн кийин 6 партия болуп калды. Тура эмес да. Анан ошого деле моюн сунуп, анан ошого деле ишенсек тура эмес болуп калабы дейм да.
Salamatta kalыңızlar, aman bolуңуздар. Митинг бесрочный башталды. Мен эстафетаны Кыргызстанга берип атам туугандар. Мен бул Москвадан мен ар бир активист менен сүйлөшүп, эртеңден баштап митингди баштайбыз туугандар. Эфирден, Facebook'tan кайсы сол такматтан болбосун туугандар. Ак үй, көк үй болобу, башкасы болобу бардык жерге барып, ошол жерде талап кылып, болбосо президенттик мисансыз болсо да президенттик милдетин тапшырып кетсин. Биз башка шайлоо өткөзүп, таза инсандарды алып келебиз туугандар. Саламатта болуңуздар.